Ал эми Кыргызстандын бир бети Ысык көл. Ысык көл дүйнөдөгү ажайып кооз жана эң ири тоо көлдөрдүн бири. Космостон да апачык даана көрүнүп турат. Ар тарабынан аскасы асман тиреген ак мөңгүлүү. Бийик тоо чокулары күнгөй жана теске алатоо менен курчалган. Жаратылышы жанга жайлуу, абасы таза, суусу тунук, ачык көк түстө. Кышкысын тоңбой, жайкысын жагымдуу муздак. Жан жаныбарлар ар түрдүү жана кызыктуу. Тоолорунда бүркүттөрү шаңшып учуп, аркар кулжа, ак илбис мекендесе. Туздуу суусунда түрлүү балыктар, көл үстүндө ак куулар, кызыл моюн өрдөктөр кыштап, каркыра, көк кытаңдар канат сермегени кандай кызыктуу. Ысык көл эс алуучу туризмдин жана саякатчылардын борбору. Тоого альпинизмди жактыргандардын баардыгы Хан Тенгри жана жеңиш чокусун багындырганы келишет. Жигиттери көк бөрү салты оюнун ойношсо, акындары Ысык көлдү даңазалап ыр жазышты. Жазуучулар тамшандырган уламыш жомокторду, көлөмдүү чыгармаларды жаратышты. Акындардын алкыл үчүн көл түгөнгүс тема болгон. Улуу манасчы Саакбай Ысык көлдү Манас эпосунда кыргыздардын Байыртада мекендеген жерлеринин бири катары көп эскерет. Ысык көл кар менен капталган күмүш тоолордогу баалуу байлыгыбыз. Кыргыз жеринин сулуулугу, чана сыймыгы.